Үйдө балдарды кучактап эркелетип, балдар менен бирге чогуу китеп окуйлу. Үй бүлөдө китеп болсун десең, любой нерсеге азыр жооп берет да. Кыргыз аябай күчтүү болуп кеткен. Эч нерсеге таң калбайт, бардыгыга жообу даяр. Китеп окуйлу. Апарга азыр эч ким китеп окубайт, это старомодный дейт. Старомодный бар. Германияда мен Гёте университетиге бардым. Чоң университет экен. Анан китепканаларга кирдим, окуу залдарга кирдим. Бумажный китеп турат. Залда студенттер окуп атат. Эң кызыгы, урматтуу ата-энелер, мынаны сактап койгула. Ошол үчүн олордо баары сапаттуу болот экен. Ар күн, ар бир үй бүлөдө 1 саат час семейного книгочтения деген болот экен. 1 саат үйдө китеп окуйт экен. Ата-эне бала менен отуруп. Кыргыздар 1 жылда бир да. Жок да. Мына каякта маселе. Экинчи бир кызыгыны көрдүм. Кассел деген шаары бар. Интервал дистанция 5 минут, 10 минутада келип турат, 7 минутада. Ушул убагы бекер кетпесин деп остановкага мындай айланып туруучу китепкана кылып коюптур. Пока автобус келгиче окуп турасың, автобус келгенден кийин коюп дагы кете берет экен. Читающая нация. Кыргыздар ойлонолу. Мындай болбойт.